Саламатсыңар балдар. Кутман күн. Барыңарға аманчылык. Бүгін Чын Құран айының 14-тө. Бүгінгі сабақтың темасы текст менен иштөө. Тексттин аталышы урунттуу учурлар. Балдар, сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттө силер Казактын 19 кылымдагы белгилүү агартуучусу акыны Абай Кунанбаевди көрүп турасыңар. Демек, биздин текст мына ушул Абай Кунанбаев жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабактын максаты биринчи тексттер менен иштөөнү үйрөнөбүз. Научимся работать над текстами. Экинчи, байланыштуу кептерибизди жана сүйлөө кептерибизди, ошондой эле сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Обогащаем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, дүйнө таанымды кеңейтебиз. Развиваем кругозор. Эмесе жаңы темага чейин өтүлгөн тема боюнча бир аз кайталоо жүргүзөлү. Жакшылап көңүл бургула. Чогуу иштейбиз балдар. Биринчи, өткөн сабакта биз кайсы теманы өткөнбүз? Биз төл жана бөтөн сөз деген теманы жана кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат алганбыз. Эмесе бир аз кайталайбыз, дагы бир жолу айтайын. Экинчи, төл сөз кимдин сөзү, бөтөн сөз кимдин сөзү? Төл сөз биздин сөз, бөтөн сөз башка бирөөнүн сөзү. Үчүнчү, бөтөн сөз кайсы учурда тырмакчага алынат, кайсы учурда тырмакчага алынбайт? Бөтөн сөз сүйлөм ичинде тырмакчага алынат, диалогдордо тырмакчага алынбайт. Төртүнчү, кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Алар канчага бөлүнөт? Кыргыз тилинде 9 сөз түркүмү бар. Бешинчи, сөздөрдүн маани беришине карай сөз түркүмдөрү кандай болуп бөлүнөт? Сөздөрдүн маани беришине карай сөз түркүмдөрү 2-ге бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү жана маани бербөөчү сөз түркүмдөрү. Алтынчы, өзгөчө сөз түркүмдөрү кайсылар? Өзгөчө сөз түркүмдөрү бул сырдык сөз жана тууранды сөз. Эмесе жаңы темага кеттик. Демек, текст менен иштейбиз. Тексттин аталышы урунттуу учурлар. Демек, Абай Кунанбаев жөнүндө маалымат алат экенбиз. Эмесе китептин 223 бетин ачкыла, 334 көнүгүүгө көңүл бургула. Аталышына карагыла. Урунттуу учурлар. Биринчи, окуйбуз бир нече жолу. Экинчи, которобуз. Үчүнчү, класстер түзөбүз. Андан кийин суроолорго жооп беребиз. Биринчи, Ибрагим Кунанбай уулу качан туулган? Эмне үчүн Абай аталып калган? Ал алгачкы ырын качан жазган? Төртүнчү, Абай билимди кайдан алган экен? Бешинчи, кайсы комитетке мүчөлүккө шайланат? Алтынчы, чыгармачылыгынын жемиштүү мезгили качан? Жетинчи, кимдин чыгармаларын которгон? Сегизинчи, 1905 жылы гезитке кандай кабар чыккан экен? Тогузунчу, алгачкы ырлар жыйнагын ким чыгарган? Качан чыгарган? Онунчу, чыгарма кандай тамга менен басылган? Балдар, жоопторду жазгыла. Андан тексттен тышкары, балдар. Кошумча маалыматтар.
сабаққа көңіл бұрғыла. Қошымча маалыматтар. Абай өз аты, сілер текстен білдіңер, Ибрагим Кунамбаев. 1845 жылы Қазақстандың түндік тарабындағы Семей областында туылған. Семей областы бір мезгілде Семипалатинский деп аталған. Азырқы күнді қайрадан Семей атын алған балдар. Екінші, ал қазақ ақыны, композиторы, ағартушысы, қоғамдық ишмер жана қазақ адабиятын негіздеуші адам. Üçüncü, 1904 жылы 58 жашында дүйнөдөн қайтқан. Төртінші, Абай Кунамбаев жөнүндө қазақтың белгилүү жазуучусу Мухтар Ауезов Абай жолу Путь Абая романын жазған. Роман 2 томдон турат. Бұл чыгармасы үчүн Мухтар Ауезов Лениндик сыйлыкка татыктуу болгон. Эмесе сүрөттөргө көңүл бургула. Бұл сүрөттө Казакстандагы күмбөз. Бұл эстелик күмбөз. Эстелик же күмбөздү орусча мавзолей деп аташабы. Мавзолей Казакстандагы эң жакшынакай курулган күмбөздөрдөн бири. Күмбөз көрүп турасыңар өзүңөр. Кимге таандык экен? Абай Кунамбаевка таандык. Андан тышкары Казакстанда Абай Кунамбаев атындагы көчөлөр бар, проспект бар, балдар. Абай проспектиси деп аталат. Толгон көп эстеликтер де бар. Көрүп турасыңар силер эстеликтин бирөөсүн. Демек, казактын белгилүү ағартушусу, акыны, композитору Казакстан үчүн казак элинин улуттук сыймыгы болуп эсептелет. Эмесе жаңы сөздөр менен таанышалы. Теманын аталышы урунттуу учурлар болчу. Ал которулаткен ключевые моменты деп. Эркелетип лаская, агартуучу, просветитель, коомдук ишмер, общественный деятель, негиздөөчү, основоположник, үзүндүлөр, отрывки, өтө мөмөлүү, очень плодотворный. Балдар үйгө тапшырма. Биринчи, жаңы тема боюнча класстар түзөсүңөр. Экинчи, жаңы сөздөрдү жаттайсыңар. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.